Assalamu алейкум жердештер, кандайсыңар, жакшысыздарбы? Жердештер, азыркы болуп аткан маселе боюнча айта кетсем, жана Кыргызстандан, Казакстандан, Армениядан келип аткан машинелерди утили көтөрүлдү деп көптөгөн эмелер жүрөт, маалыматтар. Көпчүлүк адамдар ошого мындай толук маалымат таппай жүргөндөр көп, ошолорго бөлүшө кетиңиздер. Ошол утил сбор действительно көтөрүлдү деп атат. Баягы товарный декларация менен келген машинелерге как положено повышенный менен утил сбор төлөнөт экен. Ал кандай болуп калат? Азыр эки объемго чейинки машинелер, если жылы жаңы болсо 3 жылга чейинки машинелер 306 миң төлөп калат. Если 3 жылдан эски машинелер болсо 528 миң төлөп калат. 3 кубка чейинки машиналар, булар жылы жаңы болсо 3 жылга чейинки машиналар болсо 844 800 төлөп калат экен. Если 3 жылдан ылдыйкы машинелер 1 279 миң төлөп калат экен. Мындай караганда бул өтө эле кымбат болуп калат. Жана Кыргызстандан жолго чыгам деп аткандар, Москвага келип учетко коем деп аткандар, мен силерге айтарым, кичине шашпай кое туруңуздар, потому что бул жакта азыр непонятка болуп атат. Бизде дагы бул жерде көп машинелер турат азыр. Кече утилин төлөйүн дегенде көп машинелерде отказ келген азыр. Уже повышенный эмеге илешип калды деп, утилгечи башынан төлөйсүңөр деп. Көптөгөн машинелер наоборот Москвадан транзит менен келген машинелер Кыргызстанга кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн кое туруңуздар, пока кичине баары ордуна келип, билинсин. Аз жолго чыгып келип алып, бекер расход кылып калбаңыздар. Ошо таныш билиштер сурагандар болсо, келе айткандар болсо, ошолорго бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат, саламат болуңуздар.